бүгінгі Самат досымыздың соны ушундай ачылыш кечесимен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Саматка окшогон сонун удобный, компактный жер экен. Assalamu alaikum урматтуу жалпы биздин сүйүктүү артист KG YouTube каналыбыздын жалпы сүйүктүү көрөрмандары, утман күнүңүздөр менен аты жөн Миреков Шайыр. Биз баштайбыз. Анткени бүгүнкү учурда дегеле шаарыбыздын так ортосунда жайгашкан Калыга Киева көчөсү менен жана ошондой эле Бөкөнбаева көчөсүндө кесилишкен артыбызда тургандай Сабба кофейнясы ачылып жаткан чагы. Албетте Сабба эмнени түшүндүрөт? Кымыз коюучу идиш. Ал эми Сабба дегендин өзүнчө дагы бир мааниси бар экен. Са дегени Самат Эркинбеков, ал эми Ба дегени Байгазы Өкүл уулу. Экөө биргеликте кошулуп кыргызга керектүү этно кофейня ачып жаткан чагы кандай болду экен, эмнеси менен өзгөчөлүктөрү бар экен, бардыгын биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен биргеликте болуңуздар. Биз баштайбыз. Биздин жаныбызда турган бүгүнкү күнүбүздүн ушул Сабба кофейнянын основатели, дегеле жетекчиси десек да жаңылышпасак керек. Самат агабыз, албетте биринчилерден болуп эле дегеле кандай сезимдер? Бул эми билишибиз боюнча биринчи сиздин кофейняңыз. Негизи эле ушул бизнес жаатында ушул биринчи кадамыбыз, Кудайым буйрса. Анан ошол эң башкысы ушул биздин көрүүчүлөрүбүз, биздин көрөрмандарыбыз, дегеле ушул жерде жашаган жашоочулар, жалпы бишкектиктер келип өздөрүн баягы уютный сезип, ушул жерден кофе ичип, мунун дагы башкы атын аталышы. Бул Сабба деген негизи өзү кыргыздын илгерки идиши, кымыз сабаган. Бул биринчиси. Экинчисинен мен бул жакта жалгыз ачкан жокмун, өкүл балам. Экөөбүз чогуу идея келип, экөөбүзгө биргелешип ачалы деп. Анан өкүл бала, өкүл ата болуп, экөөбүз чогуу бирге ачтык да. Анан өкүл баламдын аты Байгазы. Анан яг болсо Самат, анан Байгазы болуп калды. Самат Байгазы. Сабба дегенден негизи эле чечмелеши өзгөчө экен. Анткени Самат жана ошондой эле Байгазы. Жана ошондой эле дегеле ушул Сабба деген бул албетте кыргызымдын мыкты, мукурак кыргыздын сөзү. Ооба, кыргыздын сөзү ошол илгерки идиш да, кымыз сабаганчы. Ооба, комментарийден биздин жазып жаткандар дегеле кыргызча ат таппай калдыңарбы дегендерге мынакей толук жеткире алдык. Башка кофейняларга караганда эмнеси менен өзгөлөндү? Өзгөчөлүгү этно кофейня болуп атат. Ошо бир аз баягы өзүбүздүн улуттук колоритти дагы чагылдырганга аракет кылдык. Ушул жерге келген коноктор ушул ичине азыр кирсеңиздер деле көрөт болушуңуздар керек. Ичинин жазалгасы, баардыгы табигый болду. Мындай камыштан, жыгачтан баардык нерселеричи. Көрүнүштөрү дагы ошол өзүнүн баягы жайлоодо отургандай. Анан бул жакта дагы ошо эң башкы изюминкабыз. Биринчиден кофейня болуп аткандан кийин кофе бар. Анан ошол кофеге жанаша ысык курут кылып койдук. Бул дагы азыр кирип ичип көрсөңүздөр болот. Сары май менен. Ооба, сары май кошулган кадимки ысык курут. Кыш келатат, үшүбөйсүң муну ичкенде, адамды ток алып жүрөт. Анан дагы мындай нукура продукция да. Сабанын кандай даамдуулугун бардыгын сиздерге жеткирели. Биринчилерден болуп эле өзгөчөлөнүп турган ысык куруктан остели. Анткени деген кичинекей кезимден бери ысык курукту көптөн бери ичелик болчумун, сагынып калтырмын. Ошол себептен көзүмө бир башкача көрүнүп турган чагы. Бисмиллахиррахманиррахим. Очень вкусно. Аябай даамдуу экен. Мага аябай жакты. Мен мындан ары Сабадан чыкпайм го дейм. Жумушум болсо да ушул жака келип тамактанып, андан кийин кетебиз. Барына чексиз. Бир чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык тыйындарга чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на ОМ. Баарына чексиз.
жаныбызда албетте бүгүнкү күнүбүздүн биздин сыймыктуу агаларыбыздын бири Гүлжигит агабыз, Аскар агабыз турган чагы саба боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздар жана ошондой эле аураны көрдүк, уютту көрдүк, атмосфераны көрдүк. Өзүңүздөр бир аз оюңуздарды жалпы биздин көрөрмандарга жеткирип берсек эң сонун болот. Келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Алгач Самат дозубузду, чоп аяшыбызды ошо Сабанын ачылышы менен куттуктаймын. Келер замат эле локация жакты мага. Себеби дегенде борборубуздан өтө алыс эмес. Талга Киева, Бакамаева көчөлөрүнүн кесилишинде экен. Анан Саба деген эмне деп алгач сурадым. Чечмелеш керек болду. Көрсө Са дегени Самат экен. Ал эми баасы болсо Байсал деген Байгазыдын өкүлү баласы окшойт. Өкү биргеликте ачкан экен. Алгач иштериңерге ийгилик каалайбыз. Анан киргенден кийин албетте атмосфера жакшы. Өзүңүздөр көргөндө баары ачык тондо. Кыргыздын улуттук чоорлору чоподон жазылган. Çok rahmat. Бүгүнкү Самат досубуздун сонун ушундай ачылыш кечеси менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Саматка окшогон сонун удобный, компактный жер экен. Барыңыздарга ушул жерге келип туруңуздар. Кудайым буйрса досум ачылыш кут болсун, тапкандарың ушул жерден берекелүү болсун эң башкысы. Достор, дегеле Самат агабыздан жана интервью алганбыз. Анан Самат агабыз айтып калды. Са бул Самат, ал эми Ба деп бул Байгазы өкүл болом деген. Дал ушул Байгазы азыркы учурда биздин маңдайыбызда турган өчүрө. Эми негизле манай кандай биринчилерден болду? Манай жакшы, эң жакшы, сонун. Эң сонун. Адамдар келгенде адамдардын биринчи тамакты дегеле таттуулугун биринчилерден болуп сезгенде эмоцияларды көрдүңүз да? Ооба, эмоциялар аябай жакшы болду. Кухня жакта биздин поварлар эң мыкты поварлар. Өлө күчтүү поварлар. Ошолор жасаган тамактарына эч кандай претензия болгон жок, наоборот. Рецепттерин сураган башка адамдар болду, жеп ичип кеткен эле адамдарчы. Үйдөн жасайын деп элечи. Анан ысык курутту көп киши сурап атат. Биздин эң негизги эмебиз, фишкабыз бул ысык курут. Ооба, чынында эле анткени ысык курутту кээ бири аябай көп кандай десек, көбү калагандар бар. Бирок ошол нерсени жасай албагандар бар. Ысык курутка эле мисалы сахар менен ичсе болот. Курутту сахар менен кошуп. Буну сөзсүз көрөбүз азыр. Сахар менен, бал менен, туз менен. Анан өрүк курут дагы бар. Өрүк курутта көрүп көрсөңөр болот. Сонун. Анан айтсаңыз, дегеле жалпы биринчилерден манай мыкты болот. Анан Самат агабыз менен өкүл атабыз менен биргеликте ачкан кандай экен. Мындай бизнести өзүң кылган жакшыраак. Анан жаныңда дагы жол көрсөтүүчү адам турса, андан да жакшыраак дейт. Андан да жакшы болот, туура. Кандай болот ошол? Жол көрсөтүп жакшы, мага жакшы советтерин берди. Ортодо кеңешип бири-бирибиз менен. Ортодо биримдиктүү, мындай жакшы акыл менен чечишип, анан ушул Саба деп кафени ачтык. Кудай буйрса элдер келип тамактанып кетип турсун. Ар дайым эшигибиз ачык. Эртең мененки саат 9-дан кечки саат 11-ге чейин. 11-ге чейин. Баракелде. Ысык курут, өрүк курут дагы мен айткандай эле бал менен, сахар менен ичип кетсеңиздер болот. Жакын агаларыбыздын бири, жол көрсөтүүчү агаларыбыздын бири, албетте тамашачу дегеле ушул Самат агаларыбыз менен биргеликте чогуу өскөн, жана ошондой эле жандап жүргөн досторунун бири биздин Кубаныч агабыз. Кандайсыз? Амансызбы? Жакшы, салам алейкум, кандайсыңар? Жакшы. Саматты куттуктайбыз бүгүнкү кафенянын ачылышы менен. Айтсаңыз, эмнеси менен өзгөчө экен биринчилерден болуп элечи? Мага көзгө илинген дизайны, аты, эшиги деп койду. Урналары. Колонкалар дайыма турат экен да, ошондой деп. Ошону мен да сурап жетчиликтин. Что кечинде билеси да болуп аткан да. Да. Анда кечинде келип антрактты тартып кетебиз. Ачкан кафенянсы жакшы иштеп, берекелүү болуп, клиенттер келип жакшы ойлорун айтып, жана ушул райондо жашагандарга дагы дайыма келип жеп турган эмес болсун. Сүйүктүү кафенянсы болсун да. Мага да жакшы болду. Мен эртең менен баламды мектепке таштаганда ошолордон түз эле бияка келип кофесинен ичип
завтрагынан жеп алып анан жумушка өтүп турам да буюрса. Бекерби же төлөппү? Төлөйбүз да сөз колдоп төлөйбүз анан ичине төлөгөндөн кийин бир күнү кайра бекер жеп анан кайра төлөп эме кылып турабыз да, аралаштырып турабыз. Аралаштырып турабыз. Баракелде, сонун чоң рахмат. Анда Самат менен ушунча жыл эмнеге дос болдум бекер жебесем да? Ито максаттар болчу да ушундай. Сен ачып алсаң кийин бекер жеп кетеме деп бир чош көздү айтсаңыздар керек. Обязательно. Главное жакшы иштеп, сонун болуп, клиенттер батпай, дагы филиалдар ачылып Кыргызстанды Саба деген кафеня калыптап кетсин да. Филиалдар көп болсун, ургачылардан болсун. Буйруса. Башка кафенялар менен айырмаланып, эмнеси менен айырмаланып турат экен Саба? Эми биринчиден Саматты мен куттуктайм ачылышы менен. Негизи чыгармачыл достордун ошол чыгармачылыктан сырткары ишкерлик менен алектенгендери дагы бул аябай жакшы нерсе, мен колдойм, урматтайм. Анан башка кафенялардан айырмалаганы бул жерде биринчиден улуттук колоритти кичине басым жасап кетиптир. Себеп дегенде бизде кафенялардын көбү дүйнөлүк брендтен алынган, дүйнөлүк брендтен негизинде курулган кафенялар да. Анан мунун бүгүнкү аталышы дагы өздөрү ойлоп таап, өздүк брендти коюп алып баштаган дагы бул жакшы, чоң нерсе. Албетте бул брендти дагы жайылтыш үчүн көп аракеттер керек. Себеп дегенде ийгиликтүү кафенялардын баары дүйнөлүк брендтерди алып келип эле, даяр брендтер менен иштегендер баары эле. Анан ошол ийгилик каалайм, бул ошол өзү чакан жашнакай ишкана болуптур. Чоң дагы көптөгөн бийиктиктерди багындырганга карай кичинекей алгачкы кадам экенин болсун, ушундай кадам болсун. Ошол ийгилик каалайм Саматка. Буга чейин эле ысык курукту ичип көргөн белеңиздер? Ооба, жагабы? Ысык курту дайыма ичип жүрөбүз. Эми бул да ысык курт дагы бул өзүбүздүн улуттук тамак аштардын улуттук эми катарын толуктайт. Анан албетте азыр барыңыздар билесиздер, шаарыбызда ошол улуттук негизги даамдуу мындай жасай турган жерлер өтө аз. Анан албетте эгер Саматтын ушул ишканасында аябай даамдуу, мыкты ысык курт болсо, анда ошонусу менен дагы бир элдин назарын бурала турган боло алат да. Урматтуу достор, азыркы учурда биз Саба кафенясынын дегеле кухнясында турган чагыбыз. Алдыбызда албетте биздин ушул Саба кафенясынын эң даамдуу тамактарын, эң даамдуу дегеле пицца же болбосо кухняда эмне бар боло турган болсо, бардыгын даамдуу кылып чыгаруучу биздин мырзалар турган чагы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Келипсиңер? Куш келдик. Саба кафенябызга. Жакшы. Анан айсаңыз, дегеле азыркы учурда ачылыш болуп атат да, көптөгөн адамдар кирип кетишти, кайра кетишти, дегеле Сабага батпай калышты десек жаңылышпайбыз. Биздин тамактар даамдуу болгондугуна байланыштуу адамдардын саны үзүлбөй атат. Жакшы. Биздин ачылышыбыз манай кандай? Манай өтө сонун. Мыкты. Ооба. Айсаңыз, кухня дегенде эле албетте биринчи эсибизге эмне келет? Тазалык, албетте биринчи очередте тазалык болуш керек. Обслуживание жакшы болуш керек. Келген конокторду жылуу маанайда тосуп, жылуу узатып, кайра келе тургандай кылыш керек. Жакшы, сонун. Анан айсаңыз, бул кухняда дегеле Саба кафенясынын кухнясында көбүнчө эмнелер берилет именно ушул кухняда? Пиццалар бар бизде, сушилер бар, пасталар бар, завтрактар бар, сырникилер бар и десерттер бар бизде. Сонун. Жалпы биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, барыңыздарды албетте кофе сүйүүчүлөр жана ошондой эле ысык курутту сүйүүчүлөр бардыңыздарды ушул Самат жана ошондой эле Байгазы кафенясына келсек болот десек жаңылышпайбыз. Саба келиңиздер. Сиздерге да рахмат. Ушундай биздиндай өзүбүз чыгармачыл киши болсок дагы ушундай жаңы иш баштап атсыңар деп колдоп келип ушундай сонун репортаж кылып берип атканыңыздарга ыраазычылык айтам. Элдерге дагы бул нерсе кызык болушу мүмкүн. Көптөгөн элдер суроолор бериши мүмкүн. Ошолордун бардыгын менен сурагандарын айтып коем. Artist каналынан көрүп алгыла депчи. Анан достор, Кудайым буйруса, Самат баке ийгиликтүү болсун. Майлуу сүттүү болсун. Буйруса ар бир келген кандай десек,
кардарлардын бардыгы ыраазы болуп, ай, кофеңиздер аябайсын экен. Ысык курут ичкенде билбейм анда эмне болот экен. Бир топ иштерди, бир топ маселелерди, бир топ жолугушууларды кылып ушул жерден жакшы иштер чечилсин, башкысы. Келип компьютерда, ноутбукта иштесеңиздер болот. Айтор келип биздин өзүбүздүн нукура кыргыздын тамактарында кошконго аракет кылып атабыз, ошолордон келип ооз тийип кеттиңиздер. Жакшы, анан мен бир дагы бир нерсе, график кандай болуп калат ушунда? График эртең мененки 9-дан кечки түнкү 11-ге чейин. Жол болсо эртең менен баштап поварлар чарчап калганга чейин, Мына сиздерге шарт. Сава деген жакшынакай кафени ачыптыр. Ушу ачкан ниеттен жетишсин, ушу кандай максатса максатына жетишсин. Ичи толо эл болсун, дайыма ушу татынакай мондой кофелерден, куруттардан аябай жакшы экен, ичинде жакшы поварлар бар экен. Ушулардын келип, ушул жерге келип даамтап кетсек болот экен, туугандар. Шүгүр. Урматтуу достор, керемет курсагыбыз тойду. Саба кофейнясына терең ыраазычылык, эң мыкты кофейнялардын бири болуптур десек жаңылышпайбыз. Анткени деген тамактар ушундай дамдуу, ысык куруту өзгөчө жаштык кезде элестетет. Ал эми жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандар, барыңыздарды чакырабыз. Албетте биздин дарегибиз Калык Акиева көчөсү менен Чомарт Бөкөнбаева көчөсүнүн кесилишинде дал ушундай Саба кофейнясы сиздерди ар бириңиздерди күтөт. Сиздер менен Ирек Ошайыр жана ошондой эле Artist KG YouTube каналыбыздын сүйүктүү көрөрмандары, бизге кошулуңуздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, биз менен дегеле болуңуздар. Биз ар дайым сиздерге жакшылыктарды гана көрсөтүп турабыз. Чоң рахмат.